башчы бол дегенде сөзсүз аял менен теңешип, тепкилешип, аны менен айтышып эч качан жеңе албайсыңар. Гарантия берем, субханалла. Түшүнүп атасыңарбы? Аларга кандай мамиле кылуу керек, кантип жеңиш керек десе, эмне кылыш керек экен, машалла? Сыйлайбыз. Хоп, сиздики туура. Эң жакшы, машалла. Демек, аял менен айтыш керек бекен? Аны сабап кереги бар бекен? А мен генералмын деп доказать етет кереги жок. Болгон нерсеси эмнекен? Тилиң менен эмес, көзүң менен тарбияла. Өзүң туура болгон, өзүң калпайтпа, өзүң бирөө менен бар ушактаба, өзүң арам жебе, өзүң Алла менен дайыма бекем болгон, эмнекен? Ошондой лидер аял эркектин аркасынан субханалла аял жүргүзү келет. Бирок катынча айтышкан, нет ушакты таратып койгон, анча-мынча өзүнүн немесинде алы келбеген эркектин аркасынан аял киши эч качан ээрчибейт. Демек, динибиз эмнени үйрөтөт экен? Эркектин лидер болушту болжу. Мечит кимдин үйү? Эркектердин үйү. Ушинтип эле берет экенсиңер. Алланын үйү, Алланын үйү. Туура, Алланын үйү, Байтулла, сыйыныш үчүн келебиз. Бирок эркектердин үйү, чыны такыбалардын үйү, Кудайдан корккондор, чыныгы лидерлердин үйү, мечит. Түшүндүңөрбү? Түшүнгөн жок ошосуң. Бәле, уруш кимдер келген жок. Просто деген субханалла. Аз акыркы ошондой болуп кетти да азырчы.